Жаңырган жаңы жылда кандай максаттарды коем жана аларга кантип жетем дегендерге сонун сунуш. Максат коюу жана ага жетүүнү 3кө бөлүп карап чыгабыз. Баштап кичинекей кадамдардын күчү деген киришүү бөлүмү, андан соң максат коюу боюнча кеңеш, ал эми 3-чү бөлүктө болсо коюлган максаттарга кантип жетүү боюнча бир өмүрлүк ыкма. Кана эмесе кеттик. Биринчи тема – кичинекей кадамдардын күчү. 1979 жылдан бери бизнес жаатына иш алып барган Inc журналы изилдөө жүргүзөт. Бул изилдөөгө жалпы эсеби 800 миллион адам катышат. Изилдөөнүн жыйынтыгына жараша, жылдын башына максат койгондордун олуттуу бөлүгү 19 январга жетпей баштаган максаттарынан баш тартышат. Так что 19 январды максаттарынан баш тарткандардын күнү деп белгилесек болот. В общем, адамдарды койгон максаттарынан баш тарттырган эң чоң себептердин бири бул өтө эле чоң максат коюп алуусунда. Көпчүлүгүбүз кичинекей кадамдардын күчүнөн кабарыбыз жок. Эч ойлонуп көрдүңүзбү? Эгерде азыр кылып жаткан кайсы бир жумушуңузду күн сайын 1% жакшыртсаңыз, кичинекей бир кадам, туурабы? Бул көрүнүш бир жылдын ичинде сизге кандай таасирин тийгизет? Китеп окуу болсун, өз кесибиңизге байланыштуу бир жөндөм болсун, үйрөнүп жаткан бир тил, айырмасы жок. Кылып жаткан ишиңизди күн сайын 1% эле жакшыртсаңыз, жана бул нерсени бир жыл бою улантсаңыз, жылдын аягында бул ишти 37,4 эсе жакшырткан болосуз. Күн сайын кичинекей бир кадам тынымсыз уланса, белгилүү бир убакыттан кийин сиздин оюңузга келбей турганчалык чоң масштабка чыга алат дегендик. Мына, дал ушул нерсени кичинекей кадамдардын күчү деп айтабыз. Жана максат коюп жатканда кичинекей кадамдардын күчүн колдонобуз. Айталы, жылдын башында эйфорияга кабылып, катуу мотивация элгүү менен күн сайын 50 беттен китеп окуйм деп максат коебуз. Бул көрүнүш ашып барса январдын 19-на чейин гана уланат. 19 көбөйтүү 50 барабар 950 бет китеп окуйбуз. Эми ушул эле 50 беттин ордуна 5 эсе азайтып туруп, күн сайын 10 эле бет китеп окуйм десеңиз жана бул адатты жыл бою Кудайдын берген күнү улантсаңыз, бир жылда 3650 бет китеп окуган болосуз. Кичинекей кадамдардын күчүн көрүп жатасызбы? Анын үстүнө күнүнө 50 беттен китеп окуйм деп бул адатыңызды уланта албай калганда, подсознательно болсо да өзүңүзгө болгон ишеним бир аз азаят. Андыктан максат коюп жатканда кылдатма менен кылуу керек. Экинчи тема – максат коюу. Максат коюу адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерселерден деп ойлойм. Бул темада нечендеген китептер, конференциялар жана курстар бар. Мен болсо бул жерде максат коюуда эң жөнөкөй жана эң түшүнүктүү ыкмалардын бирин айтып берем. Бул ыкма 25-ке 5 ыкмасы деп аталат. Бир кагаз, бир ручка алыңыз. Жакшы ниет жарым ырыс деп жакшы настройдо олтуруңуз да кагаздын баш жагына 2022 жылы буюрса эмнелерди кылгым келет деп бакыр айтып тема коюңуз. Бул жерде керексиз жерге өзүңүздү кыйнабаңыз. Бир жылдын ичинде миллионер болуп кетүү, космонавт болуп айга учам деген сыяктуу эмес. Өзүңүз менен өзүңүз болуңуз. Кудайым аманчылык берсе, бир жылдын ичинде эмнелерди кылгыңыз келет. Четтен жаза баштаңыз. Бул актай кагазга ушул жылдын ичинде кылгыңыз келген 25 максатты четинен жазыңыз. Жакшылап бул максаттардын үстүнөн иштеңиз. Шашкалактап башынан туура эмес максат коюп алгандан көрө, убакыттын көзүнө карабай жакшылап максаттарыңызды тактаңыз. Максатты тактоого канча көп энергия, ой жана убакыт коротсоңуз да ашыкча болбойт. 25 максат койгон болсоңуз куттуктайм. Биринчи кадамды өттүңүз дегендик. Эми шашпай олтуруп, жакшылап анализ кылып, акыл калчап, керек болсо ортодо бир аз перерыв берип, бул максаттардын арасынан эң маанисиз дегендердин бир четтен өчүрө баштаңыз. Качанга чейин? Акыркы 5 максат калганга чейин. Адамдын психологиясы бардык жакшы нерсени сразу бир моментте болсун деп каалайт, бирок эмоцияга алдырбай эле маселеге рационально караш керек. Арадан канча жыл өттү, канча максат койдук, бирок көпчүлүк учурда аны аткарбай келебиз. Эмнеге? Анткени күчүбүз жетпеген максат коебуз да көп өтпөй таштап салабыз. Андыктан аз болсо да үзгүлтүккө учуратпай кыла ала турган саз максаттар болгон абзел. Ошондуктан достор, жогорудагы 5 максатты кайрадан бир көздөн өткөрөбүз да, арасынан 3-өсүн алып калып, калган 2-өсүн өчүрүп салабыз. Азыр мотивация элгүү менен олтуруп баарын кайратам дей бересиз, бирок 3 эле нерсени бир жыл бою тынымсыз аткарсак, бул өзү чоң эрдик. Маанилүү болгон көп иш кылгандыкта эмес, аз болсо да дайыма кыла билгендикте. Бул 3 максат кандай болгону жакшыраак? Адамдын коомдо өз ордун татыктуу табуусу үчүн 5 өзгөчөлүгү бар.
интеллект, ден соолук, финансылык абалы, юмор түшүнүгү жана жан дүйнөсү же ыйманы. Сиз тандаган 3 максат ушул 5 нерсенин ичинен сизге азыркы кезде эң керектүү болгон үчөөсүнө тийишелүү болсо жакшыраак болот деп ойлойм. Мисалы, тандалган максаттардын бирөөсү ден соолугуңузга, бирөөсү интеллектиңизге, үчүнчүсү болсо жан дүйнө ыйманыңызга пайдалуу болсун. Максат коюу темасын жыйынтыктап айтканда мындай: менин жаңырган жаңы жылда 3 максатым бар. Китеп окуйм, чуркайм жана гитара черкенди үйрөнөм. Бул жерге чейин жакшы келдиңиз, бирок максат коюу толук бүткөн жок. Эмнеге? Анткени так сандар менен эсептелбеген максат максат эмес. Ал жөн эле сөз. Мен күн сайын көп китеп окуйм. Мен бул жыл гитара черкенди үйрөнөм. Же мен мындан ары дайыма чуркайм деген максат болбойт. Анын ордуна мен күн сайын 30 бет китеп окуйм. Аптасына 3 жолу 40 минутадан гитара үйрөнөм же аптасына 2 жолу 3 километрден чуркайм десек, бул уже максат болот. Эгерде максат коюу темасы түшүнүктүү болсо, анда 3-чү темага кеттик. 3-чү ыкма: адатыңдан кайтпа. Бул ыкманы түрк блогер Барыш Өзжандан көрдүм. Ал да өз кезегинде бул ыкманы америкалык стендап комик Сайнфелдтан алганын айтат. Сайнфелдти Американын тарыхындагы эң ийгиликтүү комик кылган, Барыш Өзжанды түрк блогерлеринин арасында эң итибардуу блогер кылган бул ыкма мекендештериме да пайдасы тиет деген изги тилегим бар. Оригинал аталышы боюнча Don't break the chain, которгондо чынжырды сындырба, үзүп алба дегенди түшүндүргөн бул сөздү мен дагы да укулуктуу болуш үчүн кыргыз тилине адатымдан кайтпа деп адаптация кылдым. Максат кой жана бул максатка жеткире турган ишти өзүңө адат кыл. Андан соң бул адатты эч качан таштаба деген мааниде. Бул ыкманы аткаруу үчүн бир канча маанилүү талап бар. Биринчи талап — максаттын болушу. Биз буга чейин максатыбызды конкреттүү цифралар менен тактадык. Күн сайын 30 бет китеп окуу, аптасына 3 жолу 40 минутадан гитара үйрөнүү жана аптасына 2 жолу 3 километрден чуркуу. Экинчи талап: коюлган бул максаттарды 2ге бөлүү же 2 эсе азайтуу. Достор, бат жана кыйналбай бай болуп кетейин деген биздин адамдык психологиябыз азга алымсын байкалган. Бирок коркпой туруп койгон максаттарыбызды 2ге бөлөлү. Коюлган максатты ашыкчасы менен аткарсак өзүбүзгө эле пайда, бирок биздин көздөгөнүбүз аткарылган иш аз болсо да регулярно болосу. Андыктан коюлган максаттар күн сайын 15 бет китеп окуу, аптасына 3 жолу 20 минутадан гитара үйрөнүү жана аптасына 2 жолу 1,5 километрден чуркайм болуп өзгөрөт. Бул максаттарды аз көрөбүз, бирок күн сайын 15 бет китеп окуган адам бир жылда орто эсеп менен 12 китеп окуйт. Арабыздан канча киши өткөн жылы 12 китеп окуду? Эгерде өткөн жылы аптасына 3 жолу 20 минутадан болсо да гитара черкенди үйрөнгөн болгонуңузда, бул жылы жап-жашынакай болуп гитара чертип жаткан болмоксуз. 3-чү талап: экранда көрүп турган таблицанын максатым деген жерине коюлган максатты так жазабыз да аткара баштайбыз. Бул таблицанын электрондук версиясын алам дегендер экранда көрсөтүлгөн Telegram каналдын жогорку жагындагы закрепленные сообщения бөлүмүнөн алсаңыздар болот. Айталы 3 максат койдуңуз. Демек, бул кагаздан 3 дана принтерден чыгарып алсаңыз эле жетиштүү болот. Максатым деген жерге так даана эмне максат койсоңуз ошону жазып, бул таблицаны өзүңүз дайыма көрүп турган жерге бакырайтып билип коюңуз. Жада калса, бул таблицаны сиз менен бирге жашаган же иштегендер да көрө турган жерге илсеңиз, напсиңизге азыраак алданасыз. Кой, уят деп күн сайын аткарганга аракет кыласыз. 4-чү талап: коюлган максатты аткарган сайын ошол күндүн үстүнө бажырайтып X белгисин коесуз. Канча жолу изилдөөлөр менен такталган нерсе. Кагаз үстүндө жазылган бир жумушту бүтүрдүңүз жана ручка менен ошол иштин үстүн сызсаңыз, мээңизде кадимкидей карапайым калктын тили менен айтканда ийгилик гормону бөлүнүп чыгат. Бул гормон сиздин дагы да көбүрөөк иш кылышыңызга түрткү болот. Андыктан бул ыкманы толук кандуу аткарам десеңиз, күн сайын, апта сайын планканы аткардыңызбы, сразу ошол күндүн үстүнө X коюңуз. Ошентип, максат коюу жана аны аткаруу боюнча видеонун аягына келдик. Экранда сиз көрүп турган Telegram каналдан адатыңдан кайтпа ыкмасынын электрондук версиясын түшүрүп алсаңыз болот. Студент болсоңуз, өз кесибиңизди дагы да жакшыраак өздөштүрүүгө, ишкер болсоңуз, кылып жаткан бизнесиңизди дагы да алга карай өнүктүрүүгө, үй кожойкеси болсоңуз, балдарыңызга дагы да жакшыраак эне болууга байланыштуу кичинекей, бирок маанилүү адаттарды тандаңыз да, муну күн сайын планканы бузбай, чынжырды үзбөй аткарганга аракет кылыңыз.
Бул ыкманы түрдүү жерлерде колдонсоңуз болот. Айталы, үйдүн кожоюну катары балдарыңызга жетиштүү өлчөмдө убакыт бөлө албай келесиз. Мындан ары өзүңүзгө так даана максат коюңуз. Күн сайын болгону 20 минутта балдарыма убакыт бөлөм. Ишенип коюңуз. Бул кылганыңыз сиз ойлогондон да чоң жагымдуу жыйынтыктарга алып келет. Айтарым, бул ыкма баары үчүн пайдалуу боло турган ыкма. Бекеринен амалдардын Аллага эң сүйкүмдүүсү аз болсо да дайыма болгону деп айтылбаса керек. Аз болсун, бирок дайыма болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Тагдыр ушу деп тарынганың бекер кеп, талпына бер максатыңа жетем деп. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Элиңе жүрөктү